Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Шенин фракциясы Өмүрзаков. Урматтуу Алмаз Акунжанович, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинде 3-бөлүмүндө мындай деп жазылганда: балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы. Мамлекет балдардын ар тараптуу руханий, адеп ахлактык, интеллектуалдык жана дене бой жактан өнүгүүсүнө өбөлгө болуучу шарттар түзүү менен аларды мекенчилдикке жана атуулдукка тарбиялайт деп жазылган. Мына бүгүнкү ар кандай маселелердин көпчүлүгү балдар жөнүндө айтылып атат да. Мектеп жөнүндө, мектеп окуучулары боюнчачы. Бирок мамлекетибиздин көптөгөн мектептеринде, аймактарда мектептердин абалы абдан начар да, дубалдар жарылган. Мектептер меш менен ысытылат, класстар. Мектепке келген окуучулар эмес, ага эжекелер, мугалимдер мектептин сабактын сапаттуу жагын эмес, кандай үшүбөй, оорубай күндө өткөрсөк деп ойлошот аларчы бүгүнкү күндө. Мына биз эгемендүү мамлекетпиз, 30 жыл болду эгемендүү болгонго. Шаарларды, чоң райондорду, борборду карап атабыз, жакшы окуу жайы. Мектептер акыбалы жакшы. Алыс райондорду абдан начар болуп атат да. Мына кече ушул биздин жогорку кеңеш мекемесине бир канча айылдык кеңештин депутаттары келди. Мектеп окуучулары келди, кече көрдүңүз да, туурабы? Ошолор эмне деп кайрылып атат бизге? Мектебибиздин акыбалы начар. Мектеп кыштын абдан суук депчи. Ушул боюнча мына министрлик, мына билим берүү министрлиги иш алып барыш керек да. Мына күч органдарынын жетекчилери аймактарга барып, тегеренип, айланып, алар өздөрүнүн багыттары боюнча эгерде бузулган авариялык мекеме болсолар оңдоп атышат. Өздөрүнүн күчтөрү менен өкмөттөн жардам сурап. Бул билим министрлиги деп айланбайбы, барып карабайбы? Бир канча мектептер мына канча суроолор болуп турабы? Мектеп боюнча. Башка бүгүнкү мына 70% мектеп боюнча жаш балдар боюнча берилип атат да. Ошон үчүн ушул жакка жакшы көңүл бурсаңыздар. Экинчи айта турган маселе бул жумушсуздук. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң көйгөйлүү маселелеринин бири болуп атат жумушсуздукчу. Ушул боюнча мына министрлик кабинети бир реформа же кандай иш-чара алып барыш керек да. Жумуштукту кандай жойсо болот? Министрлер кабинетинин деңгээлинде мына мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийликтерге тапшырма бериш керек. Мына бир канча ишкерлер бар аларгачы. Эгерде жумушсуздукту биз жойбосок, анда жашоо тиричилик жакшы болбойт. Ушуну жакшы жазып алсаңыз, тапшырма берип койсоңуз. Макулбу? Рахмат.